بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يمد له في عمره ويوسع له في رزقه فليتق الله وليصل رحمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Бүткүл алам жаратуучусу болгон Алла субхана тағаланын затына чексиз макталар болсун. Пайгамбар Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салам-салаваттар болсун. Алла субхана тағала инсан баласына өтө улуу амалдарды, инсан баласына өтө чоң аманат берип, бул дүйнөгө жөнөткөн. Жана ошол аманаттын ичинен өтө чоң улуу амалдардын бири адам баласын бийик даражаларга көтөрө турган, бейишке жакындатып, тозоктон алыстата турган, жана рызкысында кененчилик боло турган, жана өмүрүн узарта турган улуу амалдардын бири туғандар менен туғанчылык мамиле болуу туурасында. Бул тууралуу пайгамбар алейхиссалам убара хадисинде айтат: "Ман сарраху айямудда лаху фи умрихи ва юса'a лаху фи ризқихи фальяттақиллаха ва лияслу рахимаху." Кимди анын өмүрү узун болуусу жана рызкысында кененчилик болуусу аны кубандырса, туғандар менен туғанчылык мамилесин уласын жана Аллах Тааладан корксун дейт. Демек, адам баласы туғандар менен туғанчылык мамилени улоосу менен адам баласынын өмүрү узарат. Уламалар айтат, адам баласынын тагдырын Алла субхана тағала ченемдүү өмүр берген, андан ашта жашай албайт. Аллах Таала тагдырына жазбаган. Өмүр узун болот дегендин мааниси Аллах Таала али инсанга ошол ченелген өмүрдүн ичинде жакшы амалдарды кылууга, жаман амалдардан сактанууга Аллах Таала мүмкүнчүлүк берет. Жана адам баласы туғандар менен туғанчылык мамилени улагандык себептен бул дүйнөдөн өткөндөн кийин дагы туғандары ага жакшы амалдарды, сооп амалдарды кылып ага багыштаган себептен ага сооптор жетип тургандыктан ал кудум эле бул дүйнөдө жашаган сыяктуу болуп сооп ага жетип турат дейт. Ошондой эле пайгамбар алейхиссалам баш хадисте айтат: "Ас-садакату алал масакин садакатун ва ала зир рахми синтани." Кедейлерге садака кылуу бир садаканын сообу болсо, ал эми туугандарга садака кылуу эки сооп болот. Биринчиси тууганчылык мамилени улоо, экинчиси болсо садаканын сообу берилет. Ошондой эле пайгамбар алейхиссалам баш хадисте айткан: "Ибда би нафсик фатасаддак алейха, фа ин фадла ан нафсика шай'ун фали ахлик, фа ин фадла ан ахлика шай'ун фали ди карабатик." Сен эң биринчи өзүңө сарптагының, эгерде өзүңөн аша турган болсо, үй бүлөңө сарптагының, эгерде үй бүлөңөн да ашса, үчүнчү орунда туугандарыңа сарптагын дейт. Эгерде туугандар колу жука боло турган болсо, анда колдон келишинче аларга жардам берип, мал жактан дагы жардам берип аларга садака берүү эң артык амалдардан деп пайгамбар алейхиссалам баса беле айтып кетти. Ошондой эле пайгамбар алейхиссаламга бир сахаба келип кайрылды: "Я набийаллах, я Аллахтын элчиси, иннали архаман асилу ва яктауни ва афу ва юдлимуни ва ухсину ва юсиуни афа укафиухум." Я Аллахтын элчиси, мен туугандарым бар. Алар менен тууганчылыкты түзүшөт, мен аларга тууганчылык мамилени улайм. Алар мага жамандык кылышат, мен аларга жакшылык кылам. Я Аллахтын элчиси, алар мага зулум кылат, мен алардын зулумун кечирем. Алар кандай мамиле кылса, мен ошолорго ошондой мамиле кыла берейинби дегенде пайгамбар алейхиссалам айтты: "Ла идан таштарикуна жамиан." Сен андай кылбагының. Эгерде алар сага кандай мамиле кылса, сен да аларга ошондой мамиле кылсаң, анда күнөөдө шериктеш болуп каласың. Валакин худ бил фадли василхум. Балким сен жакшылыкты гана алгының, аларга жакшы мамиле кылгының, аларга тууганчылык мамилени улагының. Фа иннаху ла язалу ма'ака захирун мин Аллахи ма кунта залик. Эгерде сен аларга жакшы мамиле кыла бере турган болсоң, Аллах Тааланын жардамы сен менен бирге боло берет дейт. Ошондой эле уламалар айткан: "Саласат мин ахлак ахлил жанна." 3 сыпат бейиш элдердин сыпаттарынан болот. Жана ал сыпаттар шарапаттуу улуу адамдарда гана табылат. Ошонун бири ал-ихсану илал муси, жамандык кылган адамга жакшылык кылуу, вал афу амман залама, зулум кылган адамды кечирүү, вал бадул лиман харама, бербей тыйып койгон адамга берип берешендүүлүк кылуу. Бул бейиш элдердин сыфаты жана улуу шарапаттуу адамдардын сыфаты дейт. Демек, туугандар тууганчылыкты үстө дагы аларга жакшы мамиле кылып тууганчылыкты улаш өтө улуу амалдардын бири экен. Жана ошондой эле Маймун бин Михрам рахматуллахи айтат: "Саласату ашя ал-кафир вал муслиму фихинна саваун." 3 нерседе мусулман менен имансыз менен имандуу укуктары бирдей болот. Ошонун бири: "Ман ахаттаху сиклаху би ахдика муслиман кана кафирун." Сен кимге уадалаша турган болсоң, ошол адам менен уадаңды толук аткаргының, мейли ал мусулман болсун же мусулман эмес болсун. Фа иннамал ахду лилlah. Уадалашуу бул Алла үчүн болот. وَمَنِ ائْتَمَنَكَ عَلَى أَمَانَةٍ فَأَدِّهَا لَهُ مُسْلِمًا كَانَ أَوْ كَافِرًا. Кайсы адам сага аманат берип, аманат тыштаган болсо, ошол адамдын аманатын толук бергиниң, мейли ал мусулман болсун, мусулман эмес болсун дейт. Үчүнчүсү болсо,
кайсыл адам менен сенин ортоңдо тууганчылык мамиле болгон болсо, ошол тууганчылык мамиленин улагынын мейли ал имандуу болсо дагы, имансыз болсо дагы дейт. Демек туугандар имансыз болсо да аларга жакшы мамиле кылып, аларга тууганчылык мамилени улаш өтө улуу амалдардан экени ушул хадисинде билинип жатат. Бир жолу пайгамбар алейхиссаламга бир сахаби аял келип айтты: "Ey Алланын элчиси, менин энем келди. Ал имансыз, мен ага кандай мамиле кылайын?" дегенде пайгамбар алейхиссалам айтты: "Сен аны тосуп алып ага жакшы мамиле кылгының, ал сенин энең" деди. Демек ал имансыз болсо дагы туугандарга тууганчылык мамиле улап, жакшы мамиле кылыш эң жакшы амалдардан экен. Ошондой эле тууганчылык Аллах Тааланын аршында илинип туруп кайрылып айтат: "Юнади лейла ван нахар", түнү дагы күндүз да Аллах кайрылып айтат: "Я Робби силман васалани фик", я Аллах, кайсы адам тууганчылык мамилени улаган болсо, сен өз рахматыңа кошкун. "Вaqta' man qata'ani фик", кайсы адам тууганчылык мамилени үзгөн болсо, өз рахматыңан үзгүн деп Аллах Тааладан дайыма дуа кылат экен. Ошондой эле уламалар айтат, тууганчылык мамилени улоодо бир канча даражалар бар. Эң абзели туугандарга барып, эгерде мүмкүнчүлүгү турган болсо аларга жардам берүү, аларга садака кылуу, зиярат кылып аларга жардам берип садака кылуу. Эгерде андай мүмкүнчүлүгү жок боло турган болсо, жөн эле барып зиярат кылып акыбалын суроо. Эгерде андай мүмкүнчүлүгү жок болуп, туугандар алыс жакта боло турган болсо, анда кат менен зиярат кылып кат жөнөтүп туруу дейт. Эгерде ага да мүмкүнчүлүгү жетпесе, зиярат да кыла албаса, анда эң азында туугандарга салам берип дагы тууганчылыкты улагыла дейт. Бул тууралуу пайгамбар алейхиссалам хадис айтат: "Силу архамакум валау биссалам", силер тууганчылыкты салам менен болсо дагы улагыла деген. Тууганчылыкты улоонун өкүмү уламалар айтышат. Мулла Али Курр рахматуллахи алейхи Мишкаттын Шархи Миркат китебинде айтат: "Туугандар менен тууганчылык мамилени улаш важип болот. Кайсы адамдар сизден мурас алууга укуктуу болсо". Мындайча айтканда, мисал айтканда, сиздин жакын туугандарыңыз, атаңыздын туугандары жана ошондой эле эне жактан болгон туугандарга аларга тууганчылык мамиле улаш важип болуп эсептелет. Ал эми андан калгандарына тууганчылык мамилени улаш сүннөт болуп эсептелет дейт. Жана ошондой эле тууганчылык мамилени улоодо бир канча жакшылыктар бар. Биринчиси анна фиха ридаллахи таала лианнаху амара бисилатир рахими. Тууганчылык мамилени улоо менен Аллах Таала разы болот себеби Аллах субханаху Кур'ан Каримде өз өкүм берген. Силер тууганчылык мамиле туурасында Аллах Тааладан коркула деп. Экинчиси идхолу сурури алейхим. Тууганчылык мамилени улоо менен туугандар сүйүнөт. Бул тууралуу пайгамбар алейхиссалам мубарак хадисинде айтат: "Инна афдалал амали идхолу сурури алал муъмин". Амалдардын эң абзелине болуп эсептелет момундардын жүрөгүнө сүйүнүч, кубаныч киргизүү, момундарды кубандыруу эң артык амалдардан деп эсептелет. Ошондой эле анна фиха идхолул гамми ала иблис алейхи лана. Тууганчылык мамилени улоо менен иблис алейхи лана дагы катуу кайгыланып, капаланат экен. Жана дагы бир жакшылык баракатын фир ризки, тууганчылык улоо менен рызкыда береке болот. Эл үйсө дагы жакшы сөз бар, ырыс алды ынтымак дейт. Ынтымак болуу менен адам баласынын ошол үйгө кайсыл жерде ынтымак болсо ошол жерге береке жайт. Бир жолу пайгамбар алейхиссалам Арафат кечесинде, Арафат түнү дуа кабыл боло турган жерде туруп пайгамбар алейхиссалам элдерге карап, сахабаларга кайрылып айтты: "Кайсы адам силердин араңардан ким тууганчылыкты үзгөн болсо тууганчылыктын улап кетсин" деди. Ошол учурда эч ким турбасан чет жактан бир адам турду дагы чыгып кетти. Бир аздан соң келгенде пайгамбар алейхиссалам айтты: "Сен эле турдуң, башка эч ким турдаган жок. Неге туруп кеттиң?" дегенде пайгамбар жанагы адам айтты: "Ey Алланын элчиси, мен тайэжем бар эле. Аны менен тууганчылык мамилени үзгөн элем. Мен ага барып сиз айткан сөздөрдү айтып, андан кечирим сурап, ал дагы менден кечирим сурап тууганчылык мамилени үзүп уулап келдим" дегенде пайгамбар алейхиссалам айтты: "Сен эң жакшы кылыпсың. Себеби кайсыл жерде, кайсыл элде тууганчылык мамиле үзүлгөн болсо, ал жерге Аллах Тааланын рахматы, ал жерге Аллах Тааланын берекеси түшпөйт" деди. Жана ошондой эле зиядатул ажри ба'да маутихи лианнахум ядуна лаху ба'да маутихи куллама закару ихсанаху. Тууганчылык мамиле улоо менен адамга анын ажыр сыйлыктары да көбөйүп турат. Бул дүйнөдөн өткөндөн кийин дагы туугандары эстеп, ага сооп сыйлыктарды, бул адам жакшы адам эле, бизге көп жакшылыктарды кылды эле деп дуа кылган себептен ага өлгөндөн кийин, дүйнөдөн кайткандан кийин дагы сооп сыйлыктар жетип турат. Анас бин Малик радиллаху анху хадисте айтат: "Саласату нафарин фи зилли аршир рахмани яумал кияма". Үч түрдүү адам кыямат күнү Аллах Тааланын аршынын көлөкөсүнүн астында болот. Ошонун бири василур рахими, тууганчылык мамилени улаган адам. Экинчиси имратун мата заужаха ва тарака ятама фатакуму хия алал айтами хатта югнихимуллаху ау ятума. Кайсыл адам күйөөсү дүйнөдөн кайтып, өзүнүн балдарын чоңойтуп, кыйналып өстүргөн эне дейт. Үчүнчүсү тамак жасап, кедейлерди жана жетимдерди тамакка чакырган адамды Аллах субханаху таала кыямат күнү арштын көлөкөсүнүн астында көлөкөлөтөт. Ошондой эле Хасан Масир рахматуллахи алейхи пайгамбар алейхиссаламдан риваят кылган хадисте айтат: "Ма хата абдун хатватайн ахаббу илаллахи таала минал хутвати ила салатил фаридати ва хутватин ила зир рахимил махрами".
Аллах Таалага эки кадамдан да сүйкүмдүүрөөк эч бир кадам жок. Биринчиси фарз намаз окуш үчүн чышталган кадамдар, мечитти көздөй чышталган кадамдар. Экинчиси тууганчылык мамилени улаш үчүн коюлган кадамдар дейт. Аллах субхана таала бардыгыбызга туугандары менен тууганчылык мамилени улап, бейишке жакындап, бейиштик адамдардан болуп, жана ошондой эле Аллах Таала разы болгон адамдардан кылган Аллах субхана таала барыбызга мүмкүнчүлүк берсин. Ва ахиру дa'wana анил хамдулиллахи rabbil alamin bi rahmatihi.